AgriHR сайтына кантип анкета толтурууну достор сиздерге көрсөтүп берейин. Google'га же Instagram'dan izlesеңиздер чыгат AgriHR сайтына киресиздер, Кыргызстан флагын тандап туруп, андан соң 3 сызыкты бассаңыздар сиздерге бөлүк чыгат, арыз берүү деген. Аны басып киресиздер. Андан кийин достор сиздерге бул жакта анкета чыкты. Кааласаңыздар кыргыз тилинде же болбосо орус тилинде которуп туруп толтурсаңыздар болот. Аты жөнүңүздөрдү, фамилияңыздарды, туулган күнүңүздөрдү, бул жакта аял эркек аны белгилейсиздер. Кыргызстандын жарандыгын белгилейсиздер. Андан соң бул жерде Бириккен Королдукту белгилесеңиздер болот. Андан кийин маанилүү берүүчү нерсе бул жерде электрондук почта достор, emailбы, Gmailбы боло берет. Жазсаңыздар, телефон номер, пенсионуңуз боюнча маселе болуп аткан болсо, ооба жокпу деп белгилейсиздер достор. Андан кийин сизге кандайдыр бир кылмыш иши ачылган болсо, анда белгилейсиздер. Буга чейин AgriHR аркылуу тапшырган болсоңуз, анда же жок, же ооба деп белгилейсиздер. Бул жерде көк галочканы жандырабыз. Андан кийин поштаңыздарга логин пароль барат, аны белгилеп кирсеңиздер, сиздерге кийинки этаптар ачылат. Бул жерде сиздин досторуңуз же бир таанышыңыз Англияга чогуу баралы деп жаткан болсоңуздар, аны белгилесеңиздер болот. Бул жерде тил боюнча канча тил билсеңиздер, ошончо тилин белгилесеңиздер болот. Андан кийин достор 4-кадамга өтөбүз. 4-кадамда сиздер бул жерде мурда иштеген болсоңуздар, айыл чарба жумуштарында ооба же жок деп белгилейсиздер. Бул жерде кандай жумушта иштедиңиздер, ошону белгилеп коесуздар. Башка өлкөдө иштеген болсоңуздар, анда белгилейсиздер достор. Андан кийин ысылдыга түшсөңүздөр, бул жерде сиздердин айдоочулук көрүңүздөр бар болгон болсо, аны белгилесеңиздер. Категория чыгат достор, АБС, аны да белгилеп коесуздар. Андан соң достор бул жерде тракторго опытыңыздар болгон болсо, анда белгилейсиздер. Спорт менен машыккан болсо, аны белгилеп, боюңуздарды белгилейсиздер. Бул жерде страх болуп турган болсо, ооба же жок деп белгилеп коесуздар. Андан соң 5-кадамга өтөбүз достор. Бул жерде бул ден соолук боюнча мындай оорулар чыгат достор. Эсинде ошону ооруу менен ооруган болсоңуздар, да деп белгилейсиздер. Эсинде мындай ооруган болсоңуздар, жок деп белгилеп саласыздар. Бул жер бизге азырынча эч кандай оору жок. Ошон үчүн нет деп коебуз. Андан соң бул жерде мен өз мен толтурдум деген белгилеп коесуздар. Экинчини. Так, 6-кадамга. Бул жерде достор сиздердин даныйларыңыз чыгат. Аны паспортуңуздарды, загранпаспорттун номерлерин жазасыздар. Бул жерде биринчиси ID карт, андан кийин чет өлкөлүк паспорт достор, жашаган жериңиздер, адресиңиздер, үйүңүздөр, почтага индекс жазасыздар достор. Андан кийин байланыш үчүн бул жерде үй бүлөдөн бир ата-энеңизди же досуңузду белгилеп койсоңуздар болот. Интервью өлкөнү тандайсыздар, Кыргызстан, Бишкек деп чыгат. Андан соң 7-кадамга өтөсүздөр. 7-кадам өткөндө достор, 7-кадамда биринчи суроо Кыргызстанды белгилейсиздер. Андан соң атыңызды өзгөрткөн болсоңуз, аны жазасыздар. Үй бүлө кабалыңыз бойдок же үйлөнгөнсүздөр, аны белгилейсиздер. Канча жылдан бери жашасаңыздар, анын жылын жазасыздар. Андан соң үйдүн ээси ким, аны белгилейсиздер. Башка өлкөнүн жарандыгы болгон болсо, аны белгилейсиздер. Ооба жок деп буюрса, астына 8-кадамга өтөбүз. Кийинки суроого өтөбүз достор. Бул жерде бир тууганыңыздар болгон болсо, алардын фамилия атын, туулган жылын паспорттагыдай кылып жазасыздар. Көрүп турсаңыздар, алар менен чогуу жашайсыздарбы, аны да белгилейсиздер. Андан кийинки суроолор бул жерде ата-энеңиздер жөнүндө. Ата-энеңиздер бар болсо, алардын да фамилиясын, атын, туулган жылын паспорттагыдай кылып жазсаңыздар. Андан кийин улуттугун көрсөтөсүздөр. Жарандыгын алмаштырган болсо, алмаштырган деп жазасыздар, алмаштырбаса жок деп жазасыздар. Англияда иштеп жүргөн досуңуз же тууганыңыз болсо, анын да фамилия атын паспорттагыдай кылып жазасыздар. Бул жерде Кыргызстан жарандыгын белгилейсиздер. Эмненин негизинде иштеп жүрөт, аны да белгилейсиздер. Астында 9-кадамга өтөбүз буюрса. 9-кадам өткөндө достор, так, бул жерде сиз мурун алган болсоңуз виза Англиянын 10 жыл ичинде, аны да белгилейсиздер. Так, бул жерде бизге керек эмес. Нет. Акыркы 10 жылда кайсыл өлкөлөрдө болгонсуз, аны да белгилесеңиздер болот. Ким кайсыл жакка барган болсо, мисалы мындай да, Россия деп туруп, кайсы жылы киргенсиз, кайсы жылы чыккансыз, эмне негизинде баргансыз,
туризм же жумуш ошолорду белгилейсиздер. Так, бул жерде жылын өзгөртүп коеюн. Турмай жазылып калыптыр. Ушул сыяктуу кылып жазасыздар. Так, андан кийин ылдыйга түшөбүз. Так, продолжить 10 шагга өтөбүз. Продолжить бассаңыздар өтөт кийинки шагга. Интернет бир аз слабый болгон үчүн сайт катып жатат. Так, күтүп турабыз бир аз. Кандайдыр бир жумушта же болбосо куралдуу күчтөрдө иштеген болсоңуздар, ошол жөнүндө ооба же жок деп жооп бересиздер. Иштеген болсоңуздар, астында могу пустой жерге достор ошол жумуш жөнүндө маалымат бересиздер. Кайсыл күнү иштегенсиздер, кайсыл күнү жумушту аяктагансыздар. Ошол жөнүндө кенен маалымат жазып бересиздер. Андан кийин могу көрүп турасыздар, ушинтип жазсаңыздар болот. Орус тилинде жазып коесуздар достор. Андан кийин Улуу Британия сизге кандайдыр бир мыйзамсыз жүргөн болсоңуздар, ошол боюнча ооба жок деп белгилеп коесуздар. Негизинен бул жерлер кылмыш кылган эмес кыргыздар көпчүлүк, ошон үчүн жок деп белгилеп койсоңуздар болот. Эгер силер кылмыш кылып неткен болсоңуздар, ооба деп белгилейсиздер, ошол жөнүндө маалымат жазасыздар астына. Так, бул жерге достор бизге керектүү эмес, жок деп жооп беребиз баарына достор. Так, бул жерге да жок. Достор, көрүп турасыздар. Эч кандай иш аракеттер болгон эмес, жок. Эсе болгон болсо, могу пустой жерге жазасыздар. Ошол жумуш кандай мыйзамсыз нерсе болгон болсо. Достор, андан кийин ылдыйга түшөсүздөр. Так, бул жерде 11-чи шагга кадам деген бассаңыздар, мынакей кийинки кадамга өттү буюрса. Так, бул жерде достор бизге бул маалыматтар окусаңыздар болот. Эми убактыңыздар болсо же болбосо сразу жок деп белгилеп кетсеңиздер болот. Бизге керек эмес, жок. Андан кийинки достор жазууга жок, бул да керек эмес. Андан кийинки суроого да достор жок деп жооп берип койсоңуздар болот. Так, бул жерде 12-чи кадамга өтөбүз. Эң маанилүү кадам ушул достор. Бул жерде сиздер өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү киргизесиздер. PDF форматына киргизсеңиздер жакшы. Так, бул жерде паспорттун көчүрмөсүн достор сүрөткө тартып, сүрөтү бар бетин PDF форматына киргизип койсоңуздар болот достор, же болбосо жөнөкөй форматта да киргизсеңиздер болот. Андан кийин достор ден соолугуңуздар боюнча справка, аны да киргизесиздер. Андан кийин соттолгонсуздарбы же жокпу, ошол справканы да жүктөйсүздөр. Андан кийин достор бул жерде чыгымдарды кимден аласыз деген суроо келет. Үй бүлөңүздөнбү же банк эсебиңиздерденби же кредитпи, ошол. Так, мага бул досторуман же болбосо үй бүлөмдөн карыз деп турат, ошону белгилеп коесуз. Эгер справкаларыңыздар жок болгон болсо, астында сактап кою деген басып койсоңуздар, кийин кайра обратно киргенге мүмкүнчүлүк болот. Эч качан завершить деген баспай турасыздар. Качандыр бир документиңиз толук болуп киргизгенден кийин завершитти бассаңыздар, сиздердин анкетаңыз толук түрдө толгон болот достор.